Кыргыз өкмөтү 2015-жылдын бүтүрүүчүлөрү деген аталыштагы концерт уюштурду. Ага жалпы республикалык тестирлөөдөн кийин алтын сертификат алган окуучулар катышты. Концертке эстрада ырчылары эле эмес, таланты менен эл аралык аренага чыгып жаткан жаш бийчилер, тапан шайыр тапкычтар катышып, майрамдык маанай тартуулашты. Иш-чарада премьер-министр Темир Сариев куттуктоо сөзүн сүйлөп, жалпы бүтүрүүчүлөргө ийгилик каалады. Ошону менен катар Азия Микс КВН командасына президент Алмазбек Атамбаевдин атынан 1 миллион сомдук сертификат тапшырды. От имени президента Кыргызской Республики вручить команде КВН Азия Микс 1 миллион сомов. Как раз хватит, чтобы могли съездить на полуфинал. Geçe 1-iyulda мамлекеттик салык кызматы түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгын белгиледи. Кесип ээлерин куттуктап, өкмөт башы Кыргызстан Евразия экономикалык союзуна кошулушу менен салык кызматынын бир катар жаңы милдеттери жүктөөлөрүн билдирип, бул өз кезегинде жоопкерчиликтерди күчөтөрүн эскертти. Ошону менен катар премьер-министр салык кызматкерлеринин ишке кызыгуусун жогорулатуу үчүн Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан салык кызматкерлерине социалдык коргоону күчөтүү максатында материалдык жактан сыйлоо фондунун каражаттарын көбөйтүү тууралуу чечим кабыл алынгандыгын кабарлады. Биометрикалык маалыматтарды чогултууда тоскоолдук кылган күчтөр маалыматтын чогултулбай калышына кызыктар тараптар болууда. Мындай кадамга алдыда парламенттик шайлоого аттанып жаткан айрым саясий партиялар да барышы мүмкүн. Бул тууралуу өкмөт башчынын катышуусундагы биометрикалык маалымат боюнча өткөн жыйында айтылды. Маалыматтарга караганда бүгүнкү күндө Ош шаарынан 90%, Ош областы жана Чүй областынан 72%, Нарын жана Таластан 64%, Жалал Абад 61%, Ысык көл 63%, ал эми Бишкек шаарынан 68% биометрикалык маалыматтар чогултулган. Ошентип жалпысынан Кыргызстан боюнча 2 миллион 569 миң жарандын биометрикалык көрсөткүчтөр алынган. Мындай абал өкмөт башчыны канааттандырган жок. Ошондон улам тез арада бул өнөктүктү дагы колго алып, ишти активдештирүү менен аяктоо зарылдыгы белгиленди. Ошону менен катар жыйында өкмөт башчы бир катар кызматкерлерди сынга алды. Артта отурасыңар, телефон менен ойноп отурасыңар. Силер ойногону келдиңерби? Бул жерде өкмөттүн штабы өтүп атат. Бирөө суктап отурат, ар жагында көзүн жумуп. Өкмөт биометрикалык маалыматтарды чогултуунун башкы максаты алдыдагы шайлоолорду таза өткөрүү экендигин айтып келет. Мындан улам 1-августтан тарта жер-жерлерде добуш берүү өнүктүгүнө карата даярдыкты текшерүү үчүн тесттик иштер өткөрүлөт. Шайлоого биз толук даярдык болуш үчүн тизмелер такталып бүткөндөн кийин бардык шайлоо участоктары жабдыктар менен камсыз болуп бүткөндөн кийин тест түрүндө өткөзүшүбүз керек. Ошол тизмелер кантип иштейт, шайлоо комиссиянын мүчөлөрү кантип иштейт, участкалык комиссиялардын кантип контролдойт, ал жанагы аппараттар иштейби, иштебейби, ошол колдо окуйбу же окубайбы. Бүгүн Бишкекте түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин бажы кызматтарынын жетекчилеринин 4-чү жолугушуусу болду. Премьер-министр Темир Сариев ага катышып жаткан Азербайжан, Казакстан жана Туркиянын бажы органдарынын жетекчилери жана бүткүл дүйнөлүк бажы уюмунун башкы катчысы Кунио Микуриого ыраазычылыгын билдирип, өтүп жаткан иш-чаранын мааниси чоң экендигин белгиледи. Уюмдун алкагында бажы жол жоболорун шайкеш келтирүү жана жөнөкөйлөтүү, өткөрмө пункттарды жаңылоо, маалыматтар технологияларын пайдалануу боюнча биргелешкен аракеттер бул багыттагы кызматташтыктын натыйжалуулугун жогорулата тургандыгы айтылды. Эң негизгиси өлкөлөр ортосундагы сооданы жүзөгө ашыруу биздин ишкерлер үчүн жагымдуу шарттарды түзүшү керек, деди Темир Сариев. Ошону менен катар премьер-министр Кыргызстандын бажы кызматы үчүн аталган чөйрөдөгү көптөгөн маселелер актуалдуу бойдон калып жаткандыгын белгиледи. Мындан улам Түрк кеңешин жана бүткүл дүйнөлүк бажы уюмунун алкагында жалпы багыттар боюнча көтөрүлгөн демилгелерге көмөк көрсөтүлүүсүнө ишеним билдирди. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.